Президент Садыр Жапаров талаш тартыш жараткан видео боюнча суроолорго жооп берди. Ал кабарга курган маегинде 1 грамм алтынды эч ким уурдай албайт. Өкмөткө тиешелүү кендерге жана Кара-Балтадагы афинаждык заводко онлайн режимде иштеген видео байкоочу камераларды орнотконбуз деп билдирди. Эгер кокус эле кимдир бирөө жолун таап мамлекеттик мекемелерден 1 килограмм алтынды уурдап кармалса, мейли ким болбосун 100 эсе кылып мамлекетке кайтарабыз, деди президент. Жапаров агасы Сабыр Жапаровдун да алтын сатууга байланышы бар деген маалыматты төгүндөдү. Өлкө башчы туугандары тескерисинче Кыргызстанга инвестиция тартып келип жатканын белгилеп, президенттик мөөнөтү бүтүп кызматтан кетип жатканда бир туугандары балдары кайсы тармакка канча каражат салганын ачыктап отчет берерин айтты. Президент бүгүнкү күндө алтындын кору 52 тоннаны түзөрүн кабарлады. Кыргыз алтындан 2020 жылга чейин таза киреше болгону 340 миллион сом гана болгон. 2021 жылы дароо эле 2 миллиард 700 миллион сомго көтөрүлгөн. 2022 жылы 5 миллиард 600 миллион сом болду. 2023 жылы 12 миллиард 600 миллион сомго жетти, деди Жапаров. Кыргызстанда бир нече күндөн бери алтын куймалары деген видео талкууланып жатат. Кыргызча, орусча аралаштырып сүйлөгөн кишинин үнү коштолгон видеону өлкөдөн чыгып кеткен активист Аскат Осмонов Facebook барагына жүктөп, бул кайдан чыккан алтын деп суроо салган. Видеодогу киши Сабырова деп айтканын угууга болот. Сабырова Машке боюнча еще маалымат жок. Айтты, сейчас отправляем. Президент Садыр Жапаровдун бир тууган агасынын аты да Сабыр болгондуктан алтын куймалары делген товарга өлкө башчысынын тууганынын тиешеси барбы деген суроо эл ичинде талкууга алынган. Журналист Болот Темиров видео тараган күнү кыска иликтөө чыгарды. Ал алтын куймалары делген зат салынган темир жашыкта IQ жана LCA жазууларын жана коюлган датаны байкаган. 2023 жылдын 2-июлунда Камчы аэропортунан Кипрдин Ларнака аэропортуна жеке учак учканын Flight Radar сайтынан тапкан. Алтын куймалары делген видео боюнча бийликтен эң биринчи болуп министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов үн катып видео фейк экенин билдирген. Алтын өтө оор, ар бир слитка 12 тонна 4 килограмм. Бул акмактарга ишенсек, бир коробкада 31 штук слитка дешсе, анда 384 килограмм. Баары кошулуп 1548 килограмм, 1,5 тонна. Элестеткиле, ошол коробкага салып койсо, аны ким көтөрө алмак деп суроо салган Байсалов. Анын артынан эле улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жалган маалымат тараткандарга кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эске салды. Атайын кызмат видеодогу маалыматтар жалган экенин айтып, аны өлкөнүн сыртында жүргөн кылмыш иши козулгон адамдар даярдап таратканын билдирди. Бирок 2023 жылы 2-июль күнү Ысык көлдөн Кипрге чартердик каптам менен ким учканы боюнча бийлик түшүндүрмө берген жок. 2022 жылдын сентябрында интернетте Сабыр Жапаровдун алтын кармап турган сүрөтү тараган. Президенттин ошол кездеги басма сөз катчысы бул сүрөт эски деп кутулса, поликлиника сүрөт пандемия учурунда тартылганын жана президенттин агасы Туркиядагы баалуу металлдарды иштеткен ишканалардын бирине барганын далилдеген. Кийин президент Садыр Жапаров да бул маалыматты тастыктап, Кумтөр мамлекетке өткөндө Лондон баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы кыргыз алтынга алтын сатууга тыюу салганда чет элдиктер анын агасына чыгып алтын сатуу алуу боюнча сунуштарын бергенин айткан. 2021 жылы 19 тонна 200 килограмм алтын белгисиз өлкөгө сатылган. Алгач бийлик муну мойнуна албай, кийин журналисттер алтын Швейцарияга сатылганын аныктаганда, Улуттук банк бул маалыматты тастыктаган. Кумтөр компани Кыргыз алтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан алтынды казып алуу, сатуу, сактоодо турган жана ташыган учурунда убактылуу депутаттык комиссия уурдоо жана сатылган алтындын санын жана сапатын, наркын атайын бурмалоо фактылары жок деген жыйынтыкка келди. Улуттук статистика комитети 2020 жылы 17 тонна, 2021 жылы 24 тонна, 2022 жылы 290 килограмм, 2023 жылы 20 тонна алтын сатылганын билдирген. 2022 жылы алтын аз сатылганы кыргыз алтынды Лондон ассоциациясынын кара тизмеге киргизгени себеп болушу мүмкүн. Мамлекетке тиешелүү кендерден чыккан алтын Кара-Балта заводунда афинаждалып, кыргыз алтындын карамагына берилет. Афинаждалган алтынды Кыргызстанда жана өлкөдөн тышкары сатканга кыргыз алтындын укугу бар. Бул ишканадагы акциялардын мамлекеттик пакети 100%.
Пакеттин ээси катары Кыргыз Республикасынын инвестициялар министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду саналат. Улуттук банк алтынды кыргыз алтынынан сатып алып, Лондондо биржада сатат. Биз Кыргыз алтындын сайтынан канча тонна алтын кайда сатылганы тууралуу маалымат таба алган жокпуз. Компаниянын басма-сөз кызматы мындай маалыматтар ачыкталбайт деди. Улуттук статистика комитети негизи канча тонна алтын кайсы өлкөгө сатылган боюнча маалымат берет. Бирок Улуттук статистика комитети менен башка эл аралык уюмдардын статистикасында айырма чыгып калып жатат. Азаттык алтын куймасы чырынан кийин эки статистиканы салыштырган. Биринчиси бул Кыргызстандын улуттук статистикасы, экинчиси бул Бириккен Улуттар уюмунун статистикасы. Мына ошол эки статистиканын ортосунда 1 тонна 266 килограмм айырманы таап чыккан. Интернетте тараган алтын куймалары делген зат боюнча бийликтин берген түшүндүрмөсүнө сиз ынандыңызбы? Бул видеого комментарий жазыңыз жана таратыңыз.